Кыргыз улуттук телерадио бир корпорациясынын музыка телеканалы Маданият министрлигинин колдоосу менен Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагын өткөрдү. Сынактын жүрүшүнө жалпы Кыргызстандын 7 дубанынын таланттуулары мүмкүнчүлүк алышты. Адатта сынакка катышуу үчүн борборго келишсе, бул жолкусунда тескерисинче таланттууларды сынактын уюштуруучулары жеринен тандап алды. Өрүк сарга чачалы күлкүбүздү. Мындай иш-чаралар жаш таланттарды элге таанытуу менен кыргыз эстрадасынын өнүгүшүнө салым кошулат. Биздин телекөрсөтүүнүн дагы бирден бир миссиясы ошо эл арасынан чыккан таланттарды элге таанытып, алардын чыгармачылыгы менен ошону тааныштырып чыгуу бул биздин негизги милдеттерибиздин бири. Ошол өңүттө бул сынакта биз аймактарга басым жасадык. Биз Кыргызстандын 7 дубанын биздин музыка телеканалынын жамааты, атайын адистер ушул багытта тандоо турларын Кыргызстандын ар бир районунда 7 дубанында шаарларды өткөрүп келди. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосунда уюштурулган бул сынактын катышуучуларынын финалисттерин ар бир аймактын өздөрүнүн көрүнүктүү музыка жаатындагы адистери тандап беришкен. Областарда кастингде ошол облустун белгилүү адамдары, эмгек сіңирген артисттер, эл артисттери же болсо ошол облустун белгилүү адамдары калсартоонда отурушту. Ушул облустун өзүнүн облустун уят кылбагандай бир жакшы мыктысын тандап берди десем жаңылышпайм. 7 облусту камтыган сынактын жүрүшүндө кызыктуу окуялар дагы орун алды дейт Руслан Адилбек уулу. Сынактын кызыктуучулары ар бир облустан болот да. Чын айтканда баягы көпчүлүгү сурап, көпчүлүгү катышуучулардын бардыгы экранга чыгыш үчүн эле келгендер болот. Жалпы миңдей таланттуунун ичинен тандалып алынгандары Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулган иш-чарада өз өнөрлөрүн тартуулап ат салышат. Кымбат Амир кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.